Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым, урматтуу туугандар. Бүгүн экинчи сабагыбыз оорунун келип чыгуу себебинин экинчи сабагынын биринчи бөлүгү. Себеби бир сабакта бир 2-3 бөлүк болуп калат. Ошон үчүн мен бүгүн экиге бөлүп койдум. Бул экинчи сабактын биринчи бөлүгү. Экинчи сабакта мен сиздерге мына кененирээк түшүндүрүп бериш үчүн азырынча мына кан тамыр, мына караңыздар. Адамдагы кан тамыр жөнүндө бир аз түшүнүп берип коеюн. Адамда көк кан тамыры бар жана кызыл кан тамыры бар. Ушул көк кан тамыр жана кызыл кан тамырлар өздөрүнүн кызматын аткарат. Кызыл кан тамырлар бизге кычкыртек, тамак азык затты жеткирип барат. Ар бир денебиздеги ар бир клеткага тамак азык зат жана кычкыртек жеткирип барат. А көк кан тамырлар болсо, ошол ар бир барган клеткага барган тамак азык зат, клетка тамак азык затты өзүнө иштетип, анан кийин керексиз нерсени чыгаргандан кийин көк кан тамырга өткөрүп берет дагы. Анан көк кан тамыр заң менен, сийдик менен, тер менен жана дем алып чыгарганыбыз менен, кычкыртекти алып дем чыгарган менен ушинтип керексиз нерселерди сыртка чыгарып берет. Эми ушул силер жоон кан тамырларды гана көрдүңүздөр да. Ал бул жоон кан тамырлар абдан майда бөлүкчөлөргө, мында ичкерип отуруп өтө майда бөлүкчөлөргө бөлүнөт. Аларды капилляр деп коет, артериол, венулу деп коет. Ошол майда бөлүкчөлөр, капиллярлар өтө чоң ролду ойнойт. Бизге тамак ташыганда өтө чоң ролду ойнойт. Биринчи сабакта мен айтканмын, стресс, кыжылат болуу, ызалануу, дайыма көкүрөктө кандайдыр бир жаман ойду алып жүрүү, бул ушул кан тамырдын жана капиллярлардын жыйрылуусуна алып келет. Да. Демек, ар бир сосуд, ар бир кан тамыр мына өзүнүн мындай бир көңдөйү болот. Мына кан тамырдын ичинде көңдөй болот. Ушул жерде кан айланып жүрөт. Стресстен, кыжалатчылыктан, ыза болуудан, дайыма мындай жек көрүү менен жүргөн, мына душасында, көңүлдүн түпкүрүндө дайым кыжалатчылык, бул нерсеге ызалануунун айынан дайыма кан тамыр мындай спазм деп коет, жыйрылган абалда жүрөт дагы. Жоон кан тамырлар спазм болгондо ошо жоон кан тамырдан таркап кеткен майда капиллярга жакшы кан келбей калат. Майда капиллярлар бизде көзгө көрүнбөгөн клеткаларга тамак азык зат алып барат. Майда капиллярлар тоже микроскоп менен көрүнөт. И клеткадагы микроскоп менен көрүнөт. Биз эми мында колубузду караганда жоон кан тамырларыбыз көрүнүп турат. Бул башка иш. Ушунун мунугу териде көзгө көрүнбөгөн канча деген майда капиллярлар бар. Эгер биз ошол капиллярларды мындай узун кылып чое турган болсок, 100 000 километрге барабар болот. Ушул капиллярлар эң чоң ролду ойнойт деп айттым. Демек, бул капиллярлардын чоң кан тамырлардын жыйрылуусу, ошо стресстен, ызалыктын негизинен чоң кан тамырлардын жыйрылуусу майда капиллярлардагы кандардын келишин жана аларга барышын бузаттагы, ошол органдагы же ошол адамдын организминдеги бөлүктө ишемия деп коет. Ошол жака кан жакшы, кычкыртек жакшы барбай калат. Инфаркт деп коет, ошо зат алмашуунун бузулушу, ушуга окшогон ооруларга алып келет да. Эми муну кантип сезет адам? Кан барбай калган жерде бут муздап калат, бут жылыбайт, бутта дайым оору болот. Кан барбаган жерде дайым боль. Боль — это кислая среда. Аны кийин да айтып берем, түшүнүктүү болот. Демек, оору деген жерге кан барбай атат деп түшүнүш керек да. Дагы бир жакшы силерде түшүнүк болушу үчүн мен кан тамырды мындай чийип койдум. Эми силерге көрүнөт экен. Даракты карагыла. Дарак мына жоон кан тамыры кетип туруп, анан майда кан тамырларга бөлүнүп кетет.
ушул дарак менен жакшы суу барса, жакшы жерден питание барса, алма шактар жашылданат, гүлдөйт, анан мөмө алат. Көрдүңүздөрбү? Эгерде сиз муногу жерден ушул даракты резина менен бууп койсоңуз, бул жака жакшы кан барбайт дагы, мына дарактын учу эмне болот? Солуп калат. Ошо сыяктуу кан тамыр капиллярдагы спазм жыйрылып калганда, жоон кан тамыр жыйрылып калганда капиллярдан жакшы кан барбайт дагы. Кайсы органдын тушуна барып калган болсо, демек ошол орган муздайт, тамак барбайт, үшүйт, ооруйт. Көрдүңөрбү? Ошого окшогон ооруга алып келет. Миома, киста деп коет. Миома, киста, бул тромбоз, инсульт, бул деген ошо кан тамыр аркылуу тамак, азык зат барбай жатат деген сөз. Эми америкалык, англиялык окумуштуу Амен Даниэль деген окумуштуу 50.000 адамдын томографиясын карагандагы ал төмөндөгүдөй жыйынтыкка келген да. Ошо кан тамыр боюнча мындай деген жыйынтыкка келген. 82 жаштагы кемпирдин мээсин караган, мээсинин томографиясын караган, жана 35 жаштагы жаш баланын мээсинин томографиясын караган. Экөөнүн томографиясы өтө чоң мындай немени берген да. Караңыздар. Бул 82 жаштагы баланын адамдын мээси, мына эч кандай өзгөрүү жок. А бул болсо 35 жаштагы баланын мээсинин өзгөрүүсү. Буну голландский сырга окшош деп койгон. Бул деген мээни мындай тешикчелер пайда болуп калган. Муну кандай түшүндүрсө болот? Бул изилдегенде 82 жаштагы кемпир эч кандай стресске кабылбаганга аракет кылган да. Анда бардык мына турмушта деген кандай деген кыжылачулук бар. Бирөөлөрдү жоготобуз, бирөөлөр абдан чоң акчага банкрот болуп, нерв болуп, депрессияга түшөт, бирөө ооруга чалдыгат, бирөө дагы кандайдыр бир, көрдүңөрбү, турмушта ар түрдүү нерв болуу, ар түрдүү ыза болуу, ар түрдүү кыжалачылыктын бардыгы кан тамырдын жыйрылышына алып келет. 82 жаштагы кемпир ушундай стресске өзүн алдырган эмес. Биринчиден нервти сактаган. Ал айткан, мен нервти деген, мен Кудайга ишенүү менен сактадым деген да. Көрдүңүздөрбү? Демек, эң биринчи биз Кудайга, биздин башыбызга Кудай салгандан кийин, демек биз Кудайга ишенүү керек экен. Ишенүү керек жана ошо стрессти кабыл албаганга аракет кылыш керек. Экинчи себебин ал айткан, мен дайыма өз көлөмүндө суу ичип турган деген. Кийинки дагы бир себеп бул тамакты мен абдан керектүү гана тамакты жегем деген да. Эми бул боюнча дагы мен кийинки сабактарды, Кудай берсе бир 10 сабак, 12 сабак болот. Ошондо мен ушул оорудан кантип дарыланышыбыз керек, кандай суу ичиш керек, кандай чөп, мунун баарын силерге айтып берем. Мен просто башында оорунун кандай себептери бар экенин гана ушул жакка азыр кетип атабыз. Ал эми 35 жаштагы баланы бүт анамнез деп коет, ошо история, ошо тарыхын, оорунун тарыхын сураштырып билдиргенде, ал бала ичкен, чеккен, орусча айтмакчы безобразный жизнь кылган, эч кандай Кудайга ишенүү болгон эмес, эч кандай мындай стресстен арылайын деп аракет кылган эмес, каалаган тамакты жеген. Мына азыр кийин да түшүндүрүп берем, ГМО деп коет, генно модифицированный объект деп коет. Тамак бузулбаш үчүн ичине химиялык заттарды кошуп коет. Ошондой тамактар менен, фастфудтар менен, тез бушуучу тамактар менен, пленкада тамактар менен көбүрөөк тамактанган үчүн анын кан тамырынын ичиндеги кан тамырынын катмары өзгөрүп, ошо постоянно спазмда жүрүп, кан тамырдын катмарлары жакшы жыйрылбастан ичиндеги кандын элементи, кандын суюктугу начар болгон үчүн бала эрте эле ооруга чалдыгып калган. Мына бул да болсо ушул кан тамырдын өзүнүн кызматын жакшы аткарбагандыгы үчүн ага себеп стресс, ыза болуу, нерв болуу алып келгендигин мына дагы бир жолу далилдеген. Мындан тышкары
Мындан тышкары дагы бир себеп, дагы бир мисал келтирейин. Бул мына азыр оорулар жашарды дейт да. Көп эле мурун мисалы инфаркт дегенде биз 50 жаштан 60 жаштан биз союз мезгилинде 60, 70, 80 адамдар инфаркт, инсульт, сахарный диабет деген болчу эле. Азыр деген 25 жашар, 30 жашар инсульт, инфаркт деге эле койчу оорунун баары жаштарда болуп атат. Эмне үчүн? Бул да болсо кан тамырды, кандын составын жакшы акыбалда алып жүрбөгөндүгү үчүн болуп атат. Тез каруу болуп атат жаштарда. Мына тез эле карасаң, мен 35тем дейт, карасаң бир 45-тегидей көрүнөт. Эмне үчүн? Бул деген ошо теридеги кан тамырдын такай спазм болуп жүргөндүгүнөн, териге жакшы кан барбагандыгынан териде пигментация деп коет. Кара дактар, керексиз нерселер, көп теридеги териге нормада болбогон нерселер чыга баштайт дагы, тери тез карып калат. Мындан тышкары бизде эндокриндик органдар деп коет да, гормон чыгарган органдар бар. Булар мына эстеп калыңыздар. Мээ жакта гипофиз, гипоталамус, андан кийин богок, мына карагыла. Андан кийин ички көңдөйдө уйку без, андан ары кете турган болсок, бөйрөктүн үстүндөгү надпочечник деп коет, бөйрөк үстүндөгү без, андан ары кете турган болсок, бул эркектердин жана аялдардын жыныс бездери. Ушул бездерге дагы, ушу гормон чыгарган бездерге дагы жакшы кан барбай турган болсо, гормон жакшы чыкпай калгандан кийин бүттү оору пайда болот. Эмне үчүн? Мисалы сахарный диабет болуп калдым. Бир күн эле, ой мен бүгүн барсам эле сахарный диабет болуп калдым. Жок. Сиз деген сиз буга чейин ошону сиз өзүңүзгө заработали. Постоянно ошо причиналар, себептердин айынан ошол органга, уйку безге жакшы кан барбай калгандыгынан, уйку без гормонун жакшы чыгарбай калды дагы, ошо менен сахарный диабетке айланып калды. Оорулардын бардыгы эң биринчи стресс, экинчи себеби бул кан тамырдын жыйрылуусу, кан тамырдын ичиндеги кандын составын өзгөрүүсү, кан тамырдын чоюлчактыгы, кан тамырдын мындай сжиматься этилип канды алып барып берүүсү, ушул функциялардын баарынын бузулушу демек ооруга алып келет экен. Эми биз муну каяктан көрөбүз? Муну мен өткөнкү сабакта айткандай эле гематоскоп, микроскоптун 1000 эсе жогору көтөрүп берген микроскопту гематоскоп деп айткам. Ошо гематоскоптон биз кандын ичиндеги өзгөрүүлөрдү көрөбүз. Эми бул бизге чейин эле бул канча деген окумуштуулар ушул капиллярдын, мен силерге айтып аткан капиллярды мына карагыла. Ногу капиллярдын чоңойтулгандагысы, чоңойтулгандагы капилляр. Мына нормада ушул капиллярдын размери, диаметри ногу кандын элементинин диаметри менен тең болот. Көрдүңөрбү? Ушул жерден ал эң эркин өтүп жүрө берет. Мына эч кандай тоскоолдук жок, капилляр жакшы акыбалда турат, элементтер жакшы акыбалда турат. Булар мынтип эң эркин айланып жүрөт. Эми караңыздар, сосуд жыйрылганда, кан тамыр жыйрылып калганда, спазм болуп калганда, ушул көңдөй кичинерип кетет. Көңдөй кичинергенде эми элестетиңиздер, бул кандай өтөт? Бул өтө албайт. Өтө албайт дагы, элементтер ушул жерге чогулуп калып туруп, мына инсульт, инфаркт деген ушул жактан пайда болот. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн биз кан тамырдын жакшы функциясынын иштешин биз аракет кылышыбыз керек. Ал үчүн демек стресс, ызалануу, кыжат болбош керек экен. Жана ошонун ичиндеги кандын ичиндеги элементтердин жүрүүсүн, ошо элементтердин эң эркин айланып жүрүүсү үчүн дагы көп себептер бар. Аларды кийинки сабактарда дагы кошумчалайбыз. Демек, сиздер ушул сабактан түшүнүңүздөр,
Бул азыр видеода көп болуп кетти, эми бул интернетке түшөбү түшпөбү, эми бир 15 минутталык видео болуп кетти. Демек силер эң негизгиси түшүнгүлө мына адамдын организмин алгыла. Бул мен мынтип түшүндүрөм да. Сен огородко помидор эктиң, а помидор эгип турган шланга менен суу жөнөтөйсүң, шланганын ичи бүт эле ылайга толуп калды. Же шланга күнгө күйүп мындай кичинерип калды. Кантип суу барат аяка? Ал үчүн биз шланганы жакшысын сатып алышыбыз керек. Значит, биз кан тамырдын стенкасынын иштешин жакшы постоянно кармап турушубуз керек. Көрдүңүздөрбү? Мен берген сабак кичине болсо да силерге жардам берди деген үмүттөмүн. Эмдиги экинчи сабагыбыздын экинчи бөлүгүн эртең көрөсүздөр. Аман болуңуздар, саламаттуу болуңуздар, оорубаңыздар.